Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге ар дайым таңкы СТВ программасына таңертең ойгонгон сайын ар дайым өзүңүздөр үчүн 10 мүнөт убактыңыздарды бөлүп, атайын таңкы көнүгүүлөргө байгы убактыңыздарды бөлүңүздөр деп айтып келет эмеспизби. Дал ошол болсоңар эле биздин дагы азыр таңкы студиябызда мейманы бар, өзгөчө спорт жаатында жаңылыктар менен бөлүшмөкчү деп айта кетели дагы. Албетте биздин мейманыбыз менен тааныштырып өтсөк. Айта кетсек, Кулатуу Эртаймаш Федерациясынын вице-президенти, эрежеси серуруш боюнча бир нече жолку чемпиону, спорт чебери, спортчу Ильяс Жидебаев келип турган учуру. Саламатсызбы, Утман атаңыз? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эң алгач эле ушул жакын арада эле ушул акыркы 2-3 күндө эле ВФ уюму бир нече турнирлерди өткөрүп жүрдү. Анын эң негизгиси жанагы акыркылары болуп, бул ушул сиз тараптан Арашан айылында өткөрүлгөн футбол мелдеши. Да ушул жөнүндө айта кетсеңиз. О, туура. Бул деген ВФтен кечеги ушу Арашан айылында чоң футбол ойноп турдук. Жана волейбол ойну болду. Чүй областы боюнча командалар келди. Абдан чоң оюн болду. Бул биякта саясат жок. Биякта бул биримдик ынтымагы деп элди биримдикке жана ынтымакка чакырып ушундай бир спорт оюнун түзүп бердик. Кимдер катышты? Чүй областынын курама командаларынын баары болду. Чүй областындагы болгон командалар келишти. Футбол жактан дагы, волейбол жактан дагы. Накта спортчулар катышкан турбайбы, э? Накта спортчулар. Анан кызык болгон өзүңүздөр мисалы эрежеси мушташ боюнча туруп, анан кандайча футбол жаатына атайын өткөрүп калдыңыздар деген. Бул эми 10 мартта эле ушу эрежеси серуруш боюнча ушул жерге ВФ селекшн өткөрдүк. Бул абдан чоң, грандиозный болуп, на международном уровне өткөрдүк. Абдан жакшы болуп. Арашан айылында. Анда мен өткөрдүм ошол. Андан кийин дагы ушу кичине спорт жактан балдардын кичине бир инициативасы көтөрүлүп, азыр ушу байке баягы сиз ушундай спортто келатасыз. Футбол жака көңүл бурбайсыздарбы деген эме жактар болуп калды. Анан ошого карата өзүм ойлонуп, бул жөн эле бербестен, анда болгон Чүй областындагы командаларды футбол жактан ойноп жүргөн, волейбол жактан ойноп жүргөн баарын ынтымакка чакырайын деп, ынтымактуу биримдик болсун деп, ошо жакшы оюн түзүп бердим шарттарын. Жакшы келип беришти, абдан өтө кызык оюн болду десем жаңылбайм, анткени бул караңгы түнкү 12ге чейин болду. Акыркысы футбол жактан ошо Арашан менен Койташ командасы чыкты катып. Бул финалга. Бул жанагы кече жакында дагы биздин Кыргызстандын атактуу спортсмендердин эрежеси серуруш боюнча жанагындай Тайсон дегендерди уктуңуз, көрдүңүздөр болуш керек. Ошондой эле бул Койташ менен Арашан, Тайсон менен Алимардан кармашкандай эле эки айыл эки жакта туруп Кыл чайнашкан беттеш болгон, бактырышып, өкүшүп, баягы поддержка, эмоция, ушундай бир чоң бир эме болду да. Өтө кызык, өтө абдан. Кызыктыруучу сыйлыктар эмне болду? Бул эми волейболго 10 000 сом койдук. Ошондо эки түр болгон турбайбы? Волейбол, анан футбол, э? Ооба. Футболду эки поляга бөлгөнгө шарт түзүп бердик, анткени команда абдан көп болду. Катышуучулар көп болду. Волейбол жактан тоже экиге бөлдүк. Бирөөнү школдун залына, бирөөнү Газпромдун спортивный комплекстин ичине кылып. Тоже команда абдан көп болду. Анан оюндун шартын бузбай жакшы болду. Ал эми байге фондучу, байге кандай байгелер болду? Байге фондун болсо баягы волейбол командасына 10 000 сом биринчи, байгеге 10 000. Орунга, Кубок 10 000, жана 7 000, анан 5 000. Кубок. Экинчи, үчүнчү орундарга, э? Футбол? Футбол боюнча биринчи ошо 15 000,
10 миң, 5 миң кылып тоже кубоктор менен ушундай кылдык. Ал эми мынакей бул ошол сиздин демилгениңиз менен алгачкы жолу өткөрүлүп жатат да. Бул Дал ушундай футбол, волейбол жатат да. ооба. Ал эми муну салтка айлантайын деген пландар барбы? Муну ошо кече күнү ошо баягы элди чогултуп ынтымакка, биримдикке деп чакыргандан кийин башында баягы бата алып эл көгөрөт, жамыры менен жер көгөрөт дегендей башында ошо бата менен баштадык. Анан бисмилла деп алдыга кан чыгарып, анан бата алып аткан алдында мен элге кайрылып айттым, ушуну шарт катары ушу ынтымактуу, шерне катары ушинтип ынтымактуу болуп айланталык. Биринчи местаны ким алган болсо, ошол эмкай ошол уюштургандай кылып эле ушинтип уюштуруп, бул баягы эстафета сыяктуу кылдык да. Демек бул айына өтөт. Эми Кудай буйруса эми ай сайын деп эметип атабыз анан. Анан мында азыр ошол Чүй области боюнча жалпы командалар чогулду да. Арашан айылы мисалы үчүн жеңишке ким ээ болду? Биринчи ошону билели. Жеңишке бул айтып атпаймынбы, өтө абдан кызык оюн болду. Анан Арашан менен Койташ чыкты. Ушундай абдан эми бул мындай мен азыр да ошо эмоцияны баягы. Сиз айтсаңыз бизге да интрига болуп атат. Ким утту экен деген ой пайда болуп атат да, жообуна жетпейбиз. Бири менен пенальтиге өттүк. Ошондон пенальтиден бүт команда элестетилип баштады. Бул да команда тээп чыкты, бирок ушундай взрывной эмелер болду, баягы акырында биз мындай кылып чечтик, баягы ынтымак биримдикке чакырып аткандан кийин конокторубузду ушундай эме кылбайлыбы, зрелище болду, абдан оюн болду. Эми дальше баягы на эмоциях элдер да кичине эметип кетпесин деп. Ой, Ильяс мырза качан айтат? Биринчи местаны деп ушу ынтымак биримдикте деп ушу Койташ Конокторго. Анткени баягы ооба, Арашан жергесин өткөрүп жаткандыктан Койташка деп, Ал жактан эми ушундай катуу оюн болду, анан ошон үчүн биз токтоттук дагы. Анткени оюн токтобой жатты. Мен азыр айтып берип аткандай эле оюн токтобой жатты да. Биз мына дейбиз, жок, мына дейбиз, жок. Анан Жок, эми футболдун өзүнүн эрежеси боюнча өзүнө ченелген бир убакыт бар да. Ченелген убакытта, мисалы үчүн пенальтиден дополнительно берген күнү дагы ал жактын да вратари кыйын экен, Арашандын да вратари кыйын экен. Пенальти менен акырында калды. 2 гол кирсе, бул 2 гол киргизет. Тиги тосо, бул тосот. Анан ушинтип келатат да тең-тең-теңчи. Анан баягы уже элдер ушундай баягы на эмоциях болуп калды. Анан биз чечтик уже кой мындай кылып коноктор. Эгерде бул эми Койташты өткөрүлүп калса, кайрадан финалга Арашан менен Койташ беттешип калса, кайра эле экөө бөлө болот биринчи орунду. Жок, эми аны баягы коноктоскон адам хозяиндар чечет да. Эмес, негизи эле баягы уступать этип беришет да бири-бирине, Арашан ушундай. Эми Арашан менен Койташ илгертен бери бир тууган. Мындай экөөбүздү бөлгөн баягы суу речка эле. Бирок ушу илгертеден бери негизи ушу Койташ командасы күчтүү. Арашан командасы да күчтүү. Ушу көп кандай бир турнирлер болгондо ушу эки команда аякта калып калат да. Ушу бир кандай гана эмелер болбосун. Анан кече күнү да ошентип күлгөндөр ошол болду да. Кайра экөөбүз чыктыкпы депчи. Ошол ушундай абдан кызык оюндар болду. Негизи эле мындай көрүнүштөр такай кайсыл бир жаатта болбосо, такай ушундай сөзсүз түрдө бирге чыга турган атаандаштар алдын ала белгилүү болуп калат эмеспи? Анан мынакей кийинки айда буйрса Койташты өтүп калышы мүмкүн экен. Ошондо деле Чүй жергеси менен болобу же башка областтардан да командалар чакырылышы мүмкүнбү? Чүй области деп мен биринчи ушу мындай көптөн бери болгон эмес да негизи. Илгери биз байкерлерибиз биздин ушу чоң байкерлер ушинтип эметкенден болгон, а кийин токтоп калган мындай ынтымак. Анан азыр ушул ынтымакка деп мен мону чакырып, баягы Чүй области чакырдым. Балким Койташ может Чүйдөн дагы тышкары. Инициатор катары сиз көзөмөлдө калбайсызбы дегеним? Жок, мен баягы мунун баарын үстүнөн көзөмөлгө калам, конечно. Но может эгерде өткөрө турган баягы жерге тарап, может алар дагы бирөөнү чакырганга бир суранып талап кылат же.
уруксат бериш керек. Спорт жактан. Демек баягы жерлер боюнча дагы ойнолуп калса, облустар боюнча ойнолуп калса, бул макулдашуулар бар, Конечно, бул спорт. Негизи эле айыл жергесинде азыркы учурда ушул өзүңүз спортчу болгондон кийин сиздин көз карашыңыз бул ушул спорт жаатын өнүктүрүү болсо керек, өзүңүздүн жергиликтүү аймагыңыздычы. Анан негизи эле айыл жергесинде жаш өспүрүмдөрдүн, ошол эле айымдардын, ошол эле улуу муундагы адамдардын спортко ушул кыймыл аракетке болгон кызыгуусу кандай? Эми чындыкты айтыш керек. Азыр кызык абдан чоң. Особенно Арашанын айылы. Сиз ошол жактан окшойсуз. Эми ошондо Ошол жак атайын өткөрүп, ошол жактан баштап анан кызыгуу Арашанда көргөн. Өзүм ошо киндик кан тамган жерим Арашан, туулуп өскөн жерим Арашан. Аллага шүгүр ошо Арашандан туулуп өскөнмөчү. Анан действительно баягы чындыкты айтыш керек. Анткени бул мактаныч да эмес. Азыр болсо мына ушу Арашан айылынын балдары жаңы могу спорт комплекс бизге түзүлүп берип, ошол шарт түзүлүп бергенине карата жаш өспүрүмдөр эркин күрөш боюнча абдан катуу чыгып келатышат. Ошого карата баягы спортсмен, ар бир кичинекей баланы спортсмен жаш кезинен өсөт эмеспи? Ошондой кичинекей кезинен азыр ар бир ата эне любой соревнованияга болобу, каякка болобу, баягы өзүнүн балам деп ошо соревнованияга чогуу апарып, сборго катышып атып, ошентип баягы ата эненин ою, взгляды спортко кызыгып, өнүгүп, азыр баягы спортту колдойлук, спортту мынтелик деп жеңелерибизден бери жүрөт. Мен азыр жакшы. Биздин убакытта мындай шарттар болгон эмес эле. Бизге мындай шарттар түзүлгөн эмес, биз өзүбүздүн күчүбүз менен өстүк. Ата энеңер үйдө отур, үйдө жина. Жок, өзгөчө баягы турмушуна жардам берет. Мушташта бүгүнкү күндө деле баягы ата энелер айтып келет эмеспи? Бул беттешти токтот. Биздин баягы ушу беттешке катышкан спортсмендер дагы келгенде маектеринде баягы үйдө ата энелерибизге айтпайбыз. Качып кеткендерин айтып баягы алгач бойго чейин ата энебизге айтпайбыз, анан эртең бой болот же бир бой болот деген апа батаңызды бериңиз деп чалабыз деген учурлар. Сизде баягы буга чейин спортсмен катары ошондой учурлар болду беле? Албетте болгон. Бул апаман сурачумун. Анткени атам менин атам өзү спортсмен. Өмүр бою спортсмен, спорттун чебери, СССР могу. Ушу эң биринчи мага фундамент, основа спортто салып берген бул менин өзүм атам. Мой первый учитель. Өзүмдүн атам ушу Чотунбек Чикевич деген. Ал да ушу бир топ адамдарды үйрөткөн, бир топ адамдарды бутка тургузуп. Тармак кайсы жааты? Аныкы рукопашный бой болчу, карате болчу ингерке. Анан ошол мени ошо 6 жашымдан баштап тренировать этти. Ушу атамдын ученикине, анан мен папа да айтып калдым. Ученик, атамдын учениги Арашан айылына зал ачып, ошол эле анын ученикине мен кайра папа да айтып, адашпасак Дүйшөнбек деген ал кишиде тренировка кылдым. Кийинчерээк шаарга Хаким Махмудовичке өтүп, грек-рим күрөш боюнча ошол жакка келип, мына ушул жактан анан башталды мен. Грек-рим деп айтып калдыңыз. Грек-рим күрөшү баарыбызга белгилүү болгондой эле олимпиада спорт түрүнөн кирет эмеспи? Бул жаатында кандай жыйынтыктарды көргөздүңүз? Бул жерден Курамага кирдиңизби? Кандидат мастера спорттага чейин абдан катуу болду. Кандидат мастер спортто алгандан кийин мастерди алам дедим. Аллага шүгүр, мастерге да жеттик. Абдан чоң жетиштер болду. Хаким Махмудовичтин агайымдын эң жакшы көргөн баласы элем. Бирок ошол маалда, ошол заманда баягы кичине кыйналып турган кез. Анан акча жактан кичине проблема болуп калгандан ошо бир соревнованияга $200 жетпей калып, ошонун азабынан бир кандайдыр бир таарынычтар болуп, анткени ата энем поддержка кылып, баары поддержка кылып, ошо бир $200 жетпей калгандан ошо агайым мага жардам бербей койду деп анда жаштык ушу бир ушундай бир кандайдыр бир таарынычтан анан эрежесиз урушка өтүп кеткен.
кадимкидей баягы карап отурса чын эле спортчунун тарыхы. Эреже серурушка келгенде алгачкы сиздин өзүңүздүн беттештериңиз жөнүндө айта кетсеңиз, анан бул жааттан чынында эле баягы каражат табуу мүмкүнбү? Эми Спортчуга. бул баягы ар бир адамда спад болот, подъем болот. Ушундай эле спортто спад болот, подъем болот дегендей, ушу менин жашоомдо ушундай болду. Анткени грек-рим күрөшүнөн кийин кеткенден кийин көп жерден өзүмдү кыйналдым. Таарыныч менен баягы чыгып кеткенден кийин эркек намус болуш керек деп ошол жагын көп карап аттым да. Анан ошо эң биринчи ошо орус улутундагы Андрей фамилиясын унутпайм, ошо абдан Кайсы турнирде каякта болду эле ал уруш? бул Москвада болду. Мен ошол жака барып кандайдыр бир ошо дос балдар айтып калганынан чыгып көрөйүн деп даярдык эч кандай жок эле. Анан дос балдар чыгып көрбөйсүң, сен абдан баягы талантлуу эмес белең дегенде чыгып көрөйүн деп эле баягы чыгып эле анан Утуп алдыңыз. болгону ошо эң биринчи эмем 18 секунд болгон боюм. Ай, Демек бул киргенде эле. рекордтук көрсөтүчтөрдүн катарында сиз аны кандай ыкма менен 18 секунддун ичинде? Баягы атам үйрөткөн навыкалар бар да. Анан грек-рим күрөшү баягы бул кандайдыр бир кармашка туура келген жок. Бирок ошо эң биринчи эмем ошо атамдын фундаменти. Кирген эле деп келесиз. Кирген эле чында эле мен деле ошону элестеттим. Баягы тейип түшүрүү боюнча кулатып эле 18 секунддун ичинде. Уруп жүргөм да. Уруп. Анан ошондон кийин баягы бул биринчи кичине андай эреже серушка биринчи чыккандан кийин кичине толкунданасың, сүрдөнөсүң, коркунуч сезим пайда болот. Бирок кандайдыр бир ошону урганда бир ой кетет. Ошондон анан меники баягы Башталды, Азарт. бул баягы кызык, өзүмө ишенич. Анан ошондон баштап анан дальше начал развивать да. Анан мисалы үчүн сиз азыркы кезде өкүнбөйсүзбү негизи эле ушул олимпиада түрдүк спорттон таштап мындай эреже серурушка өтүп кеткендигиңизге? Жок, өкүнбөйм. Анткени мисалы үчүн бул олимпиада спортто ошол эле Данияр Көбөнов, Жанарбек Кенжеев, ошо баарыбыз бир агайдын балдары, Канат Бегалиевдер. Азыр мына достор болот, жакшы достор. Сүйлөшүп турабыз, ден соолук сурашып турабыз. Бирок кандайдыр бир эреже серуруш келатат. Өсүп атат. Азыркы учурда ооба. Анан мен баягы муну бул спортто эми бир жакты үйдө кылгым келбейт, бирок ага эл өзү күбө. Эреже серуруш бул өсүп келатат, өнүгүп келатат. Элдин кызыгуусу именно спортко ушул эреже серуруш жактан келатат да, спортко. Кызыктар. Грек-рим күрөшүнөн кетип калганына болот, отуруп ойлонуп, кээ бирде ушу кандайдыр бир ошол жакты тармакты да ала кетсем болмок деген. Бизге СМС билдирүү келиптир да. Ооба, окуп коңуз. Негизи эле ушул эрежесиз эруруш азыркы кезде чын эле азыркы кезде абдан популярдуу болуп атат да. Кичинекей бала дагы сөзсүз түрдө көргөндө эле эрежесиз эруруш же болбосо UFC дейт эмеспи. Канча жаштан баштап бала барса болот дейт, машыкса болот дейт? Бизге эми Сиз таза спортчу катары айта кетсеңиз. азыркы именно эрежесиз эруруш боюнча балдар азыр мына 8 жаштан 8 жаш. 8 жаштан Бул деген абдан баягы травма опасный. Психологиялык жактан Жок, ал эми бул профессиональный уруш эмес да. 8 жаштан бала чыгып, өзүн бул жаңы көрүп, күрөшүп, булардын азыркы урушу деле эмес. Анан булар баягы күрөшүп антындат булардыкы. Они уже до 16 лет они уже готовые спортсмены. Сиздин ою бул негизи эле мындай
мисалы үчүн кичинекей бала кичинекей кезинен баштап башка спорт менен мейли ошол эле мындай аралаш уруш, ошол эле айталы күрөш, дзюдо же болбосо ошол эле карате, тайквандо ошону менен машыгып жүрүп анан эрежесиз урушка келсе болбойбу? Жок, болот. Балким ошондой болсо жеңилирээк болот. Бул эми баягы эрежесиз уруш боюнча азыр арга бүт спорт бар да биякта. Биякта болгон спорттун баары бар. Каратисти да бар, тайквандисти да бар, бареци да бар, ошол себептен бул коопсуз болуп атпайбы абдан? Анан бияктан коопсуздуктун баары каралат. Бүт баары каралат, медик болот. Бунун баары любительский, аматорство коет, ВФ аматорство. Бул любительский, жаңы начинающий. Ошол начинающийге булар акырын чыгып, өзүн көрсөтүп. Негизи бул ВФтен эрежесиз уруш боюнча ошо эң биринчи ошо ВФ аматорстводон башталат да. Анан ушу биздин акыркы суроолорубуздан болсун дейли. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, атайын бир соревнование үчүн $200 айынан баягы өзүңүз сүйгөн спорттон башка спортко өткөнүңүз туурасында. Анан бүгүнкү күндө дагы мисалы ушу жаштарга кандай колдоо көрсөтүлүп келет? Балким кээ бир адамдар сиз айткандай азыркы учурда акчанын жоктугунан бери баягы көп соревнованияларга катыша албай калышы мүмкүн. Ошон балким сиздерге кайрылган деле жаш спортсмендер бар чыгар. Болду эле. Учурлар абдан көп. Бирок баягы өзүбүздүн башыбыздан өткөндөн кийин бир спортсменди текке кетирбей баарына жардам кылган. Ушул күнгө чейин канча спортсмен кандай суранып келсе, ошонун баарына жардам кылганга аракет кылып жүрөбүз. Анткени бирөөсүн да кетирбей, бирөөсүн да шагын сындырбай, өзүбүздүкү кубагында биздики болгондой эмес. Азыркы ушул мына спортко азыр көңүл абдан чоң бурулуп атат. Анткени буга чейин өкмөт тарабынан дагы, бийлик жактан дагы спортко көп кызыгуулар жок болчу эле. Азыр мына Сооронбай Шариповичке чоң рахмат ушу спортко көз салып, ушу спортто колдоп берип атканына. Действительно азыр ошо баягы хан деген, падыша деген бул көңүл да. Бир эле карап коюп, бир эле сүйлөп койгон бунун көңүлү бизге спортту ушундай даражада көтөрүп атат да. Бул мотивация да. Ошо чоң ыраазычылык азыркы бийлик менен, азыркы Сооронбай Шариповичке. Азыркы ушу балдардын баарын бирөөсүн да калтырбай, текке кетирбей, ошо шагын сындырбай жардам бергенге аракет кылып келатабыз. Абдан чын деле баягы сиздин сөзүңүзгө дагы толуктоо иретинде айта кетиш керек. Азыркы учурда салыштырмалуу мындан 5-6 жылкыга караганда азыркы спортчуларга чын эле мүмкүнчүлүктөр жакшы көп. Башынан өткөргөн Ильяс мырза сыяктуу болгон спортчулар дагы көп. Азыркы кезде ошол кандай гана баягы сураныч болбосун, жеңилдетүү иретинде колдоп меценат болуп келгендер дагы арбын. Бул дагы болсо ошол спортубуздун өнүгүп өсүшүнө кандайдыр бир чоң салымдардын бири эмеспи. Сизге да ишиңизге ийгилик каалайлы. Да ушул алдыга койгон максаттарыңар, ушул тармакты өстүрүп өнүгүүгө кошуп жаткан кошумчаңар мындан дагы көбөйө берсин. Анан дагы жакшы маалыматыңыздар арбын болсун. Ар дайым биз менен бөлүшүп туруңуздар. Рахмат. Бизге вакытыңызды бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда атайын мынакей спорт жаатында атайын терең маалымат берген, өзү эрежесиз уруш боюнча баягы бир жолку чемпион болсо дагы атайын футбол, волейбол жаатында дагы спорттун башка түрүнө дагы өзүнүн салымын кошуп келген бүгүнкү биздин мырзабыз сөз түрдө тааныштыра кетишибиз керек. Колдоочу Ильяс Жидебаев болду. Биз мейманыбызга ийгилик каалайлы, дагы бир ирет кутман каалап, урматына жагымдуу музыканы чыгарманы тартуулайлы дагы. Андан соң СТВ ишин өзүнө улантат. Бизден алыстабаңыздар.